Мага деген 1-Май районунун 49 мектепке чейинки билим берүү уюмунан кат келген. Ошол жердеги балдар бала бакчага барган балдардын ата энелери, жетекчилик администрациядан 63-жыл кыз имарат экен. Жалпысынан норма боюнча 100 бала бара турган болсо, ал жерде 3 эсе көбүрөөк бала каралат экен. 2,5 миллион сомго ошо тегерегиндеги асфальтка, брусчаткага сурап жатышат да. Мен буну мисал катары эмне келтирип атам? Мирлан Амантуров деген Бишкек асфальт сервисинин жетекчиси иш козголгону баардыгыбызга белгилүү. Алмаз Акунжанович, Бишкектен, мэриядан 1 миллиард сомго, Алмаз Акунжанович, көңүл бурсаңыз, 1 миллиард сом коррупция менен зыян келтирилип иш козголгон болчу да. Бирок 1 миллиард сомдун 75 миллион бюджетке жана биздин кустуризация процессибиз менен төгүлүп, калган 1 миллиард сомдун каражаты каяка кетти? Эмне болду? Бишкекте только 1-Май районунда эми деген 2022 жылы жасала турган 12 чоң көчө, абдан эски, абдан чоң көчөлөр кагазда жазалды деп отчет берилиптир. По факту жасаталы десек дагы кечирип коюла, бюрократия менен ал жерде уже отчетко жазалды деп берип коюптур. Каражат бөлүнгөн экен. Эми мага шайлоочулар кайрылып атса, мен аларга кантип жасай албайбыз деп кантип жооп берем? Анткени мэрияга кайрылсам, мэриядан каттар келип атат. Кечирип коюңуздар, бул проектиде жасалып атат деп. По факту жекеме жеке сүйлөшсөм мындай деп атышат. Ушу 1 миллиард ущерб болгон дейт. Ошол каражат расмий түрдө Минфинден уже бөлүнгөндүктөн экинчи жолу берилбейт. Бул 1-Май району боюнча эле 12 көчө жасалбайт экен, чоң эски көчөлөр. Элестетиңиз, Бишкек шаары боюнча канча көчө? Ошондой кылмышкерлер деген ушунча зыян 1 миллиард келтирип, анан 75 миллион бюджетке төктүрүп коюлу, калганын биз кантебиз эми? Жолдорду кантип жасайбыз? Мындай кайрылуулар, эми бул кичинекей эле садикке 2,5 миллион сом сураса, канча жылдан бери эми билим берүү башкармаларында каражат жок, мен түшүнөм. Бирок бир четинен ошентип миллиарддап бизди тонойт экен, экинчи жагынан садиктер, мектептер, соц объектлерин канчасы жасалбай калып атат. Мен ойлойм, урматтуу коллегалар, мындай маселе деген Алмаз Акунжанович, өкмөткө жеткирип бериңиздер. Жөндөн жөнүнө кайтарылбастан 1 миллиард урдаган адам 1 миллиардты бюджетке кайра салып бериш керек. Мамлекеттик кызматта отуруп алып ошентип тоносо, анан кайсы арыз менен ошо бизнесмендерге да кайрылып жатабыз. Ар бир маселеде келгенде бизнесмендер жардам бергиле деп кайрылабыз. Бирок деген ошол эле убакта мамлекетте чиновниктер ушинтип бизди тоноп атышат. Рахмат.